Саламатсыңарбы? Менин кичинекей окуучуларым. Эс алуу жакшыбы? Анда бүгүнкү аралыктан окутуу сабагыбызды баштайбыз балдар. Кыргыз тили жана окуу. 1-класс кыргыз тили жана адабият мугалими Байсалова Зина Эмирайевна. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы жай мезгили. Сабактын максаты окуучулар жай мезгилинин кубулуштарын белгилешет. Адам баласынын табият менен тыгыз байланышта экендигин баамдашат, жыл мезгилдери тууралуу бири-бири менен маектеше алышат. Өтүлгөн темалар боюнча кайталайбыз балдар, суроолорго жооп бергиле. Кайсы күнү эмне кыласың? Шейшембиде угам, шаршембиде жууюм, жумада барам. Кана сүрөттөр боюнча ким айтып берет? Шейшембиде музыка угам, шаршембиде идиш жууюм, жумада футболго барам. Азаматтар, анда эмесе жаңы лексика менен таанышабыз балдар. Жай лето, жакында скоро, ысык жарко, абарайы погода. Көрдүңөрбү балдар? Жайында күн аябай ысык болот экен, анан жерлер көк-мук болуп аябай кооз болуп калат экен. Жай мезгили кандай болот балдар? Жай мезгили жаратылыш абдан кооз болуп калат. Абарайы ысык болот. Көрүңөрбү балдар? Ысыганда балдар сууга түшүшөт. Сүрөттөн да көрүп жатасыңарбы? Окуучулар каникулга чыгышат. Жашылча жемиштер бышат. Адамдар жеңил кийинишет. Көрүңөрбү балдар? Кандай жашылча жемиштер бышканын. Ошондой эле окуучулар каникулга чыгып, эс алууга кооз жерлерге барып эс алышат. Анда эмесе балдар, текстти көркөм окуйбуз. Биринчи мен окуп берем, андан кийин өзүңөр кайталап окугула. Жай. Жакында жай келет. Күн ысык болот. Жашылча жемиштер бышат. Биз каникулга чыгабыз, эс алабыз. Жай айлары июнь, июль, август. Эми балдар кандай ойлонуп тапкылачы табышмакты? Мен окуп берейин. Аалам жашыл кийинет, элдин баары сүйүнөт. Коондарыбыз желелеп, сары гүлдөр ачкан кез. Сабиз пияз баары өскөн, кайсы убак ушул кез? Тапкылачы балдар? Ойлонуп тапкыла. Биз байланышканда айтып бересиңер. Экинчи көнүгү иштейбиз балдар. Дептериңерди ачып, бүгүнкү датаны жазгыла дагы, экинчи көнүгүнү жазабыз. Анда келгиле толуктайлы балдар, дептериңерге жазгыла. Жайында ысык болот. Жайында күн кандай болот экен балдар? Жайында күн ысык болот экен. Жай айлары кайсылар экен балдар? Жай айлары июнь, июль жана август. Көрдүңөрбү балдар? Сызыкчанын ордуна керектүү сөздөрдү коебуз. Жайында алма, өрүк жана шабдалы бышат. Көрдүңөр балдар, ушинтип дептериңерге жазгыла. Эми балдар, бүгүн биз жай мезгили деген тема өттүк. Бул темада эмнелерди үйрөндүңөр балдар? Биз бул темада жай мезгилинин кубулуштарын жана жай мезгилинде жаратылыш кандай болоорун жана жай мезгилинде биз каникулга чыгаарыбызды билип үйрөндүк балдар. Жаңы сөздөрдү да үйрөндүк. Эми балдар, үйгө тапшырма. Экинчи көнүгү 66-бет текстти окугула.